Кырдаттуу көрүүчүлөр, мына ошентип күткөн убакыт сааттардагы келип жеткен кези. Таңкы саат 4:30 Ысык көл районуна караштуу Карой айылынан атайын бир таксини жалдап алышып, апаларым убагында келип берди мына бүгүн. Кутман таңыңыздар менен. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар апалар? Сиздерди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Мына кыргыздын улуттук кийими менен, кыргыздын улуттук мына кол өнөрчүлүгү менен аздектеп мына муунга улап келген сиздер деп бизди баса белгилеп айткыбыз келет. Мына жалпы ата-энелер, көрүүчүлөр, жеңелер, карындаштар дегенде эми экранга жакыныраак олтурмуздар. Бүгүн апалардын ала келген кол эмгектери абдан көп экен. Алардын баардыгын аттарын атап, баарын элге тааныштырууга аракет жасайбыз. Буюрса мына жип шуулары менен дагы чогуу келип отурушат. Эми баарыңыздар жакшы билгендей эле, жогоруда айткандай эле Карой деген айылдан келип олтурушат. Мына апаларыбыз эми четинен жалпы көрүүчүлөргө тааныштырып койгум бар. Абыкеева Кундуз апабыз бул жакта отурат. Ошондой эле Мамытова Рыскүл апабыз. Бул топтун лидери деп да койсок болот сизде. Ошондой эле Чакарова Жекшакан апабыз. Куш келипсиздер. Кандай келдиңиздер? Жакшы. Жакшы келдиңиздерби? Шашпай эле келдиңиздерби? Шашпай эле келдик. Жол кар экен. Эрте чыктык. Эми мына күткөн убакыт сааттар келди. Буга чейин телефон аркылуу сүйлөшүп алыптык эле. Анан сиздерди дагы жалпы жамаатыбыз менен күтүп атканбыз. Ушул Карой айылында ушу кол өнөрчү апаларыбыз бар деп. Анан эми жалпы көрүүчүлөр көрүп отурат болуш керек бүгүн. Эми келиңиздер, куш келипсиздер. Мына кыргыз болгондон кийин мына кадимки кыргыз калпагын ала келгениңиздер дагы бизди өтө сүйүндүрөт. Мунун баардыгы өзүңүздөр кол эмгек кылдыңыздар да? Эми сиздер апалардан алтын сабак улуттук баалуулуктар боюнча жамаат деп аталат экенсиздер, Жакшы. Кандайча түптөлүп калгансыздар? Канча жыл болду эмгектенип келгениңиздерге? Саламатсыздарбы? Эң негизгиси мен Ысык көл телевидениясына ыраазычылык билдиргим келип атат. Анткени сиздер элдин арасынан таланттарды тандап, уз чеберлерди мындай экрандан убакыт берип көргөзүп атасыздар. Ишиңиздерге ийгилик. Эми биздин жамаат апалардан алтын сабак Карой айылында уюшулган. Биз биринчи көчмөндөр оюнунда уюшулдук. Ошондо 2014 жылы быйыл буюрса 10 жылдыгыбызды белгилейбиз деп турабыз. Жакшы. Анан биздин жамаатта 14 чебер айым эмгектенет. Бул 14 чебер айым улуу муундар. Сиздер курдуп, Да, улуу муундар, анан орто муундар, анан кичи муундар. Атайын бөлүнүп турушат. Ооба, ошондой муундар эмгектенет. Эми биздин эң негизги максатыбыз унутта калып бараткан кол өнөрчүлүктү өрчүтүү, даңазолоо, сактоо. Биз момундай 3 направленияда, 3 багытта дейинчи, багытта иш алып барабыз. Биринчи ошо унутта калып бараткан кол өнөрчүлүктү өнүктүрүү, өрчүтүү, жаштарга үйрөтүү. Экинчи бул жаштарга адеп ахлак, нарк насил, каада салт, өзлөрүн алып жүрүү, ушундай болгон сабактарды өтөбүз да. Жаш ээн аталар менен ошондой эле мектеп окуучулар менен тыгыз байланышта, мугалимдер менен биргиликте да. Анан 3-чү багытыбыз бизге эң негизгиси бул кыргыз эли көчмөн болуп табият менен таттуу мамиледе жашаган. Манас эпосунда да айтылат, табият менен таттуу мамиледе болуу деп. Экология темасы. Биз мурун эле мындан 10 жыл мурун экология темасын баштаптырбыз. Ошо экология темасына балдарды айлана чөйрөгө аяр мамиле кылуу жаатында көп иш-чараларды өткөрдүк да. Мына могу жерде отурат, биз жасаган момундай эко баштыктарды биз мурун эле жасап, биздин ишибизди айыл өкмөтү колдоого алат да. Эң негизгисичи. Көмөк көрсөтүп турабы? Ооба, көмөк көрсөтүп. Кыйын тыпыр жагынан дегенде. Кыйын тыпыр жагынан бизди айткан идеяларыбызды, өзүбүздүн максатыбыз эмне дегенде ошону туура кабыл алат дагы. Моурекинде эко сумкаларды кыргыздын момундай курактарын кошуп 100ге жакын ушундай
баштыктарды тиккенбиз. Аны 8 мартта айымдарга белек катары беришти да. Бул жана дүкөнгө көтөрүп барганга да өтө ылайыктуу экен. Ооба, ылайыктуу. Анан өзүбүз билебиз, бул кыргыздын кол өнөрчүлүгү, каада салты, нарк назили менен биз улут болуп атабыз да. Ошондуктан кандай багытта иш алып барсак деп, эң негизгиси ЮНЕСКОнун маданий мурастарына кирген бул боз үй. Ала кийиз шырдак. Улуттук баш кийимибиз калпак. Мына ушуларды даңазалайлы, ушуларды жаштарга тааныталы деген мааниде биз айыл өкмөтүнө кайрылып боз үй тургуздук да. Эми боз үйдүн жыгач ишин Тоңдон Алыбек деген балага заказ берип 85 бас жыгач сөөгүн алдык. Ичиндеги жаптуусу, тышкы жаптуусу, ички жаптуусунун баарын ушу кол өнөрчү апаларыбыз кыргыздын накта буюмдарын жасап, басканын басып, шырдагын шырып, саймасын сайып, чийин ороп, түндүк жабуусун жаап, арканын ешип дегендей бүт кыргызча кол өнөрчүлүк менен жаптыдык. 6 канат боз үй болду да ошондо. 80 баш боз үй алган. Кыл аркан менен. Анан мен ушул жерден аябагандай баса белгилеп айткым келет. Биздин жамаатта эң улуубуз Исраилова Чолпон деген эжей. Ал эжей уже азыр эс алууда. Ошонун 100 жыл болгон сакталып турган боз үйү бар экен да. Чоң атасынан калган. Ошол боз үйдү биздин жамаатка белек катары берейин деди да. Анан биз ал боз үйдү алып келдик, жууп тазаладык, оңдоп түзөдүк. Анан боочусунун баары жок да, эми 100 жыл болгондон кийин ошонун баарын жасап, анан ошол боз үйдү тиктик. Кыргызда мындай сөз бар, мурунку убакта боз үйлөрдүн баары тигилип турса, кандай сымбаттуу болсо, ошону куштун жанагы томогосуна салыштырып айтчу да. Кандай боз үй бул томогодой экен депчи. Эмне себептен ошол томогодой болгон, сындуу боз үй болгон. Анткени азыркы убакта бүт боз үйлөрдүн баары жанагындай станоктордо жасалат. Ал убакта бир дагы ушунчалык биздин кыргыздар, кыргыз чоң аталарыбыз, аталарыбыз ушундай тапкыч, анан ушундай бардан жокту жасашыптыр. Бүт барын мыгы жок, кол менен, кайыш менен. Анан ошол боз үйдү тиккен себебибиз биз жабдыбай. Аны балдар окуучуларга азыркы убакта балдар кирип эле боз үйлөр тигилет, жакшылыкта, жаманчылыкта элечи билбейт. Ал боз үй эмнеден турат? Кереге деген эмне? Уук деген эмне? Түндүк деген эмне? Керегеңди жайып, кереген кенен болсун. Түндүгүң бийик болсун деген макал лакаптар коштолуп, ошол боз үй менен кошо баталар берилип, ошондой болот да. Боз үй математикалык тактыкта, физикалык тең салмакта ошол чоң аталарыбыз ушундай боз үйдү жасаган деп ошолорго айтып түшүндүрүп сабактарды өтөбүз да. Сыртынан сымбаттуу, ичинен ушунчалык бир сырдуу дебейсиздерби? Ошону айтайын. Анан биз деле мына жаш муун ушул кыргыз экенибизди да бир жолу баса белгилеп, жүрөктө бир кайнаган өзгөчө бир сезимдер менен анан кийинки кездерде ушул кадимки кыргыз боз үйүнүн жытын сагындык да. Анан азыр баардык эле темирден жасашып, Кытайдан келип атат, тирөөчтөрүнүн баары тең. Анан биз бала кезде эсимде жайлоого барып калганда, анан кадимкидей ушул боз үйгө киргенде ушундай бир кыргыз жыттанат эле, бир өзгөчө бир андай жытты жыттай элекмин көптөн бери. Кымыздын жыты да сонунда, кымыз, анда кымыз бар да. Ошол жерден да бир айткым келип атат да, ошол мурунку убакта боз үй жасаганда аны кандай кылып уугун ийгенинчи, уукту. Ошол убакта деген бүйүлүп турган кыкка тал, турпан талды сайып, анан канча бир убакыт өткөндөн кийин алып анан колго ийчү экен да. Бул ошол убакта бир убакта эле дезинфекция болуп калчу экен. Курт-кумуска кирбейт, жебейт экен да. Ошон үчүн жеп коюп коебуз. Ышык анан ошо 100 жылга жери сакталып атат да. Жакшы болот. Шойдон турат да ошо боз үй. Ооба. Анан мына ушунча 10 жылдан ашуун эмгек кылыпсыздар. Ушунча эмгектерди кое турчу дагы балким жай бардыр дегеним, мындай музей атайын уюштуруп атасыздарбы?
ооба да бул жерде ушунча бир жерде аябагандай эле аз болду. Көтөрүнүп келгенибиз аябаганда көп болчу. Эми бизге айыл өкмөтү бир момундай бөлмө бөлүп берген. Ошол жерге көргөзмөлөрдү уюштурабыз, мектеп окуучуларын чакырабыз, бүт болгон сабагыбызды өтөбүз да. Экинчи бул ЮНЕСКОнун маданий мурастарына кирген шырда кала кийиз да. Ошол бул интернет айдыңынан биз көрүп калдык да, шырдагыбыз бааланбай көмүргө жагылып калганын, жабылып турат да. Мына ошондо биз момундай деген эмеге келдик да. Бул шырдак кол өнөрчүлүктүн эң төрөсү деп аталат. Эмне үчүн ушул эл баалаган бөлөк мамлекеттер суктанган биздин шырдак көмүргө жабылып калыш керек деген мааниде биз чоң иш чара өткөрдүк. Кылым карыткан кыргыз шырдагы деген. Ал кылым карыткан шырдакты биз айылыбыздын баарына жарыяладык. Мураш шырдак болсо алып келгиле, 100 жыл болсо дагы, сеп шырдак болсо дагы алып келгиле, заманбап азыркы ылайыктанган шырдак болсо да алып келгиле. Биз бир чоң конкурс өтөбүз дедик да. Биз ошондо аябагандай кубандык, чындыгында учубуз кура эмес экен, бар экен шырдактар. Анан дагы эле улана берет деген ойдобуз да. Жакшы, буйрса. Анан мына ушунча жыл деп калбадыкпы? Башында башталганы менен ушул кездеги айырмачылык кандай, мындай аң сезим, түшүнүү, кабыл алуу дегендейчи, мындай элдин? Сиз апа айтып берсеңиз. Эми Рыскүл айткандай ушул бул улуттук баалыктар ушу боз үйдөн, шырдактан, кийизден, момундай жакшы кол эмгектерден, тетиги курактардан болот экен да. А бирок мен тиги ойлонуп карап көрсөм, орки тиги Керме шүбөгө саймасы бул Кыргыздын эң бир тиги улуттук саймасы да. Мисалы үчүн ар бир улуттун өзүнүн саймасы бар, түрктөрдүн өзүнүн саймасы бар, Кытайдын, Япондордун өздөрүнүн саймасы бар. Кыргыз аялдардын саймасы ушу Керме шүбөгөдөн турат да. Анан кийин муну кермеге керип алып, анан кийин шүбөгө менен мынтип илип сайып неметебиз да. Мисалы үчүн муну эч ким сай албайт, биздин улуттан башка эч ким сай албайт. Анан кийин быйыл ушул такыр унутта калып атат деп, анан кийин мен ушуну ойлоп, анан кичинекейибизде менин эжелерим сайчу эле, анан ошолордон кичине мен да сайып калгам. Мунун уникалдуулугу эмнеде турат ошондо? Башкалар бул ишти кыла албайт деп атасыз. Бул ишти кыла албаган себеби бул биздин улуттук өзүбүздүн баалуулукка гана тиешелүү да. Мисалы үчүн башка улуттарга үйрөтсөң, алар муну алып кете алышпайт. А мен кыздарыма үйрөтүп, өзүм окуучуларыма үйрөтүп атсам, сүйүнүп алып кетип атышат да. Мисалы түрктөр өзүнүн немеси бар да, тиги жоолуктары бар. Анын четине сайган сайманы биз сайсак башкача түшөт. А биздин сайманы түрктөр сайса башкача түшөт да. Канда бар дебейсизби? Каныбызда бар да, бул башкача. Боз үй сыяктуу эле. 2024-жыл Ажыдар жылы. Мына сонун бул жакта кол тамгасы менен Ажыдар апабыз өзү быйыл ошо бул апаңар сайма чемпиону болгон. Республиканский конкурска катышып, сайма деген сайма чемпион деген наам алган да. Кунуз апа, анан ушул эмгекти канча убакытта жасай аласыз? Жана муну эгер сатып алам дей турган болсо, багасы канча турат? Муну эми сатып алганга деле беришке мүмкүн эмес, анткени бул аябай 6 саат отурсаң араң эле жыласың да. Анан буга көп терпение керек, көп эмгек керек да. Анан балдарыма деп сайып атам. Жылдап музейге деп сайып атам. Моркин мисалы үчүн 10 күндө өттүм да. 10 күндө, 10 күндө такай отурсаң 10 күндө өтөсүң. Анан музейлерге сайып берем, негизи музейлерге сайып берем да. Атайын буйртмалар менен. Атайын тиги бул заказ беришет. Анан анткени муну эч ким деле сая бербейт. Сайса да аягына чыгып сая албайт да. Азыр баасы жок турбайбы ошондо бул? Анан кийин баасы эми булар тиги 15 миңден 20 миңге чейин болот да, эгерде тиги сатыкка койсок. Жакшы экен. Анан кийин дагы башка кандай сайманын түрлөрүн билесиз? Мындай жалпы элге айта кетсеңиз. Деги эле Кыргызда кандай түрлөрү бар? Сайманын аябай көп түрлөрү бар. Басма сайма бар, ийне сайма бар. Ар түркүн саймалар бар. Алардын баарын тең сая берсе болот ийне менен, а бирок муну өздөштүрүш аябдан кыйын да. Жана кайдымкы эле бут кийим тиккен шибеге менен муну, Жок.
андан ичке өзүнүн эмеси бар да, жакшынакай. Колго жасап туруп алтыбы ишмеген. Жиптерди болсо жанагы түрктөрдүн тиги ирис жиптери менен саябыз. Мындай жакшы түшкөнүнө жараша да. Эгерде Кытайдын жиби менен сайсак туура эмес болуп калат да. Анан атайын ушул эмгектериңиздерди соцсеттерге дагы чыгарасыздарбы? Жайгаштырабыз. Туристтер дагы келип балким кызыктар болуп. Аябагандай туристтер аябагандай кызыгат да. Бизди Мир телеканалы келип тартып кеткен. Мынакей бул апабыз республикалык баш кийимдер конкурсу болгон, кийиз дүйнө уюштурган. Ошол конкурска катышып, анда момундай багыттагы ар кандай калпактардын түрлөрү болчу. Биринчи бакай калпак, 4 талаа калпак, уютулган калпак, дизайн калпак деп. Ошол калпактардын баардык түрлөрүн жасап, анын дагы ар кандай маанилери бар да. Ошолордон бул апабыз аябагандай чебер да. Калпак боюнча чебер апабыз. Анда Жекшахан апа, кеп кезеги сизге берели. Калпактар жөнүндө жалпы элге кенен тааныштырып берсеңиз. Ооба, ырыс айтып кетпеди, ушу жармаркага кирип иштегенибиз 10 жыл болду. Эми борки кол өнөрчүлүк булун баарын эле жасаганга аракет кылабыз. Саймасын деле, жана кийиз, мына чий менен дагы, бу чий менен деле азыр эч ким билбейт. Муну жасалыш деле оор болот. Анан мен бул калпак немесине катышып, мына биринчи бул бакай калпак, уютма калпак деп, мына бул кичинекей балдар кие турган калпакта, мындай эмеси жашыл болот. Кичинерээк балдар, кичинекей балдар кийлет. Ушул өңү менен айырмалап келгенбиз, калпакта. Бул калпак болсо, Боёктор жок да. Кара кыргак. Кара, могу жээктер кара болуп атпайбы? Муну деген эми жашы өтүп калган, 50дөн өтүп калган адамдар, өтүлдүйтүн баарын билген кишилер кийчү экен. Бул ушундай. Бул бакай калпак болсо, муну деген айылдын чоңдору, уруу башчылары, эл башчылары, ушу бакай калпак деп ушуну кийишчү экен. Төбөсү бийигирээк. Бул эки жашыл калпак менимче үйлөнө элек балдар кийсе керек го дейт. жок, кызыл. Мына. Кызылын, Кызыл калпак кайда калды? Бар экен. Мына кызыл калпакта бар. Мына боорки калпакта болсо, үйлөнө элек жаш жигиттер кийчү экен. Сен үйлөн. Четтери. Биз үйлөнгөнбүз. Четтери кызыл, мына момундай эмелерин баары кызыл болот экен. Муну бойго жеткен жигиттер, үйлөнө турган жигиттер кийген ошону менен билчү экен да, бул кыргагы менен, боолары менен. Бул кыз издеп жүргөн жигит турбайбы? Бул калпакты кийип алып, бөлөк айылга барса, ошол жактан чурчоо түшүп, бул жигит билчү экен. Бойдок турбайбы? Биздин бой кыздар болсо дешип, жеңелер. Ошончо экен. Анан боореки болсо, тиги көл дизайн калпакта, бул эми көлдүн эмесин түшүргөм да, боорки толкун, көлдүн толкуну. Аккуу бар экен. Анан бул көлдүн үстүндө аккуу жүрөт, анан аккуу сайып койдум мындай кылып. Бул кайсы жаштагылар? Булар эми жаштар да. Жаштар кийеби? Азыр заманбап дизайн калпак да. Муну кызыккандар алып кийет да. Көлдүн калпагы турбайбы, көл калпак турбайбы деп. Сонун экен. Ошол анан бул жашыл жөнүндө айтыңыз эми. Жашылды болсо, балдар кийет муну деле, бойго жете элек балдар. Бойго жеткен балдар мындай кызылды кийип атпайбы, чоңойгон балдар. Ага чейинки балдар кийет да, өспүрүм балдар, 14-15ге чейинки балдар. Кичинекейди болсо тетигилер кийет, боону кийет да, кичинекей балдар. Эч кандай чийүүсү жок, өңү жок бул калпактын. Уютулган калпак да бул. Муну мурунку кайсы жаштагылар? Мурунку убакта ушундай койчулар кийип алчу эле го. Көрүп калабыз го. Малчылар, жумшак деп. Жумшак кийип алчу. Жеңил да, ошондой учурда. Жумуш убактысында. Анан булардын кандай өзүңүздөр атайын шырып, өзүңүздөр даярдайсыздарбы? Бордун баары колго жасалган кийиз, карабайсыңбы? Мына колго жасалган, өзүбүз жасаганбыз колду. Жүн менен басып, уюп. Кытайдык эмес. Кытайдык эмес. Анан баары кол менен, мына бу жүндөр да кол менен, булардын баары кол менен жасалган эмелер. Натуральный деп коебуз го азыр. Мына боз үйдүн чыты келип атат бул жака. Боонакта. Анан булар жөнүндө айтыңыз, мына көкөрлөр турат бул жакта. Көкөрлөрдү да мен жасагам. Эми бул деле кыргыздын буюму да. Илгери кымыз куйчу экен го, кымыз куюп, анан ушул менен куюп берчү экен. Анан эми бул деле унутта болуп бараткан, эми буну суун ирөңдөнтүп
жасап атабыз. Бул майдаларым болсо жайында туристтер мындай кызыгып алып кетет да. Подаркага деп. Атайын Булгардан жасалат го. Атайын Булгардан да жасайт. Булгардан да Кымыз куйгандай кылып. Жасайт. Аны да жасаган биздин айылдын бир баласы бар. Ананивада турат, эми ал деле ошо Булгар менен жасайт да. Ээр жасайт, ушул кыйын бала дагы. Анан бул кадимкеле футбол тобу. Ушул футбол тобу муну биздин жамааттагы эң жаш мүчөсү бар, Айша деген. Бул эми машиналарга салып койсо болот, жанагы кичине чыканагы менен жөлөнүп отурабы же башына коебу, ошондой эмеде жасалган да булчу. Бул жастык жагатары жасалган да. Аябагандай мындай ден соолукка аябагандай пайдалуу да. Жакшы экен мындай. Жакшы экен. Кээде баягы ачууланып атканда мындай нервти дагы ордуна келтирип коюп турчу касиетке окшойт мындай жумшак. Комнатада ойноп. Ары бери тепкилеп алганга деген. Ойносо да сонун да карабайсың. Эч зыяны жок мунун. Жакшы. Муну мен жөлөнүп олтуруп турайын мындай кылып, Жакшы. Анан бул жакка жип шууларды алып келген экенсиздер. Бул жиптерди сатып аласыздарбы же өзүңүздөр ийиресиздерби? Кадимки апаларыбыз мындай ийип калчу эле. Жана шырдактарга ийирилет. Ала мооларга ийирит да, ийик менен буларды ийирит. А булар болсо тиги неме Турциянын мында колго ийирилген көрүнөбү? Бу да олдук. Жамааттагы апалардын баары ошо кол өнөрчүлүктүн түрлөрүн билет да. Бүт билет менен ийик ийиригенди билет, өрмөк сокконду билет, жанагындай саймалардын түрүнүн баарын билет дегендейчи. Анан Кундуз апа мындай кылалы. Ушул мектептер менен да иштешебиз деп элиңиздерби? Ошол жака багыт алалы. Анан кандай иштешесиздер? Кандай программалар менен ал жака барасыздар? Эми мектепке айтсак, биз кызыма 40 нуска деген темада мындай улуу кыздарга, класстын кыздарына, 7-8 класстын кыздарына, бой жетип калган кыздарга кызыма 40 нуска кеп деген темада чоң бир иш-чара өтөбүз. Бул мектептерде эн аталар университети бар, а жерде жаш эн аталар да бар. Ошондо биз өзүбүздүн башыбыздан өткөн же болбосо кыргыздын макал лакаптарына баа берген кызга 40 үйдөн тыюу, кыз адеби кымбат, эмне үчүн ушул макалдар чыккан. Кызга бир эле үй бүлө тарбия берген эмес, бир айыл, бир көчө тарбия берген да. Мына ошолор тууралуу сабак өтөбүз кыздарга. Анан кийин биз кийинки убактарда бул экология темасында дагы аябагандай басым жасап атабыз. Анткени мынакей мектептерде мурунку убакта кызыл китеп деген бар эле да. Могу кызыл китеп 1978 жылы биздин Кыргызстанда Баткенде өскөн Айгүл гүлү СССР убагында СССРдин кызыл китебине 1978 жылы кириптир да, катталыптыр да. Андан башка дагы Кыргызстанда эмне деген баалуу өсүмдүктөр бар, эмне деген сактоого ала турган гүлдөр бар. Мына ошолор тууралуу балдарга маалымат беребиз да. Мына ошол маалыматты биз ар бирин колго сайдык. Айгүл гүлүн сайдык, Эдел биес деген гүлдү сайдык. Жоогасынын эле 11 түрү кызыл китепке кириптир да. Анан эмне үчүн биз кызыл китепке киргизебиз? Аны кандай сакташ керек? Кийинки убакта Айгүл гүлүн мамлекеттик коргоого алынбадыбы? Ошо жоголуп кетүү коркунучунда турганда, мына ошолор жөнүндө баалуулуктарды беребиз. Анан могу жыл жаңырганда эле президенттин жарлыгы чыкты го. Кыргыз улутунун символу ак илбирис. Вот ак илбирис бизде илбирistен алып келген жокпуз. Алып келгенбиз да. Бул жерде мен эмне сайып алып келгем да атай. Ооба. Көрсөтсөк болот. Чакан элеби? Ооба. Жерде. Ак илбирис биздин улуттук символ. Мына ошол ак илбиристи да коргоо. Жан жаныбарлар кайсы жан жаныбарлар кирген бул кызыл китепке, ошолор жөнүндө маалымат беребиз да. Биз сиздерге кимдер мындай түрткү берип, ушул кыргыздын унутта калып бараткан ошо баалуулуктарын айтып, ошолордун мындай тарыхын сиздерге түшүндүрмөлөп келгендер барбы же өзүңүздөрдүн араңыздардан элеби?
Эми мындай деп айтсам, мен өзүм Ысык көл тарыхый маданий корук музейинде иштейм. Менин алган билимим дагы ушу кол өнөрчүлүккө жакын. Анан ошол түрткү болду окшойт. Мен айылдагы кол өнөрчүлөрдүн баарын башын бириктирип, ушундай кыргыздын баалуулуктарын сактайлы, коргойлу, аны жайылталы деп өзүм инициатива көтөргөм. Бирок мен ушул эмеден пайдаланып биздин жамаатка аябагандай ыраазычылык билдире кетсем болот. Анткени ар бири ушундай өзүнүн ишин сүйгөн, ошо балдар үйлөнсө, келечекте ушу кыргыз улутубуздун баалуулуктары сакталса, мындан ары өрчүп кетсе деген максатта иш алып барышат да, чындыгында. Убактыларын бөлүшөт, кандай иш-чара болсо активдүү катышышат. Например, бул Нарында өтөт жыл сайын Шырдак фестивалы. Былтыр эмес, жыл сайын барып катышабыз. Шырдак жасайбыз. Ооба. Анан кийин мен дагы 7 облустан келет да. Ооба. Мен дагы баса белгилеп айтып кетип атам, жана өттүк деп атпаймынбы, кыным карыткан кыргыз шырдагын райондук маданият бөлүмүнө мен айттым, муну кербен көргөзмө кылалы деп. Кербен көргөзмө кылалы деп бизден эле айыл баалабай, муну баардык айылдарга жайылталы деп. Максатыңар ошол экен да. Максатыбыз ошол болуп, анан Тор айгыр айыл өкмөтүнө бердик да. Быйыл ошондо. Быйыл эстафетаны бар. Эстафетаны ошолорго бердик. Аларга өзүнчө шырдак жасап, анан шырдактын сертификатынын көчүрмөсүн бердик. Анан эми ошол Тор айгыр айылындагы элдер шырдактын баалуулугун, барктуулугун билет. Деги эле шырдак салынган үйдө чаң болбойт. Шырдак салынган үйгө кирсең, ошонун үстүнө отургуң келет. Чет мамлекеттер келгендер ошо чакан шырдактарды өзлөрүнө алып кетет, белек кылыпчы. Андан кийин ошол кербен көргөзмө, андан кийин эле Темир айылынан уланат да. Ар бир айылга даңазалоо, баалуулуктарды жайылтуу эң негизги биздин милдет ошол да. Биз бала кезде ай күбө жеп кетпесин, тиги шырдакты алып чыгып сыртка жайып койгулачы деп калчу эле чоң апамчы. Туура айтасың. Анан күбө жебешке дагы эмне кылыш керек бул? Көпкө сакталганга. Эң жакшы суроо. Эрмен. Эң жакшы суроо. Эрменди арасына жаңгактын жалбырагы, ошолор салып койсо жолобойт деле. Андан кийин ушу эң негизги сактоонун бир түрү, эң күн ысык болгондо күнгө жайып, эң кышында мына моякта аябагандай суук болгондо эшикке жайыш керек да. Эшикке жайып таштап коюш керек. Мына ошондо ошо күбө өлөт да. Андан башка Кундуз айткандай, жанагындай эрмен же болбосо жаңгактын эмелерин салып койсо болот. Азыркы убактагы жасалган шырдактар табигый боекко боелуп атпайбы? Ошон үчүн аларга көп күбө түшө берген. Баса табигый боек деп каяктан алабыз аны? Ал деле ошо жаңгактын эмесин, жанагы сыртын кабыгын ошондон күрөң түс чыгат. Аны кандай сууга салып кайнатабызбы? Кайнатыш керек. Пияздын кабыгы, пияздыкы, карагаттыкы, эменики, роза гүлдүн жалбырактардан алып, ышкын түптөн, пияздын жалбырагынан, эрменден, мулар ышкын түптөн эметилет да. Ооба, эрменден, пияздын жалбырагынан бизде Кыргызстанда деги баардык чөптөрдөн эле алса болот да, муну. Мына кызык. Баардык билгенден биле элеген көп. Муну кадимки эле эрменден аласыздар өңүн, пышкан убакта, кеч күздө эрменден алып, аны дагы казанга аябагандай кайнатып, анын боегу чыккандан кийин аны чыпкалап алып, андан кийин анан кийизди салат. Бул азыр абыдан сиңгенде боегу эч кандай жаан, суу тийген болсо чыкпайбы өңү? Өңбөйт, эң туура айтасың да. Бул табигый чөпкө боелгон, өзүнүн өңү дагы аябагандай жакшы болот, таза. Химикат болгондой эмес да, аябагандай ушундай жакшы болот. Илгерки буз үйдүн жиптери ошо ойдон жүрүп атпайбы? Чоңон элебиздин. Илгерки саймалар, алар боектуу ичмес да, алар бүт неме табияттан алышчу да. Апаларымды көрүп алып аябай жыргап атам, дагы суроолорум көп эле. Бирок убакыт деген ушундай экен, Анан бул жакта бир эсимиз келип атат. Апалардан алтын сабак, кандайсыздар, мен сиздерди абдан жакшы тааныйм, сиздерден көп үлгү алам дейт, кантип байланышсам болот деген суроолорун жазып атат. Сиздер менен кантип байланышса болот? Телефон. Азыр үйлөрүндө бош олтуруп, ушундай менен алектенгиси келгендер көп да. Ооба,
ооба, телефонубузду берсек болот же таланты бар таанышы жок дегендей. Кара Ой айылындабыз Кара Ой баарыбыз эле. Мен өзүм ошо Чолпон Ата тарыхый маданий корuk музейинде иштейм. Телефонубузду айтып койсок деле болот. 0709 81 61 95. Жакшы. Мына ошо Кара Ой айылы десе. Кундуз апабыз менен байланышыңыздар. Бул топтун лидери экен. Апалардан алтын сабак улуттук баалуулуктар боюнча дайын жамаат. Рыскүл. Сиздерге терең ыраазычылык. Эми эркин микрофон берейин, жалпы эл менен амандашып алыңыз. Саламатсыздарбы? Биз ушу улуттук баалуулуктарды жайылтып, сактап, даңазалап иштегенибизге аябагандай сыймыктанабыз. Биздин артыбызда дагы бизди улап кете турган жаштар барда аябагандай сүйүнөбүз. Биз кыргыз улуту ушу улуттук баалуулуктар менен улутпуз. Мына ушуну унутпай жаштарга үйрөтүп, туура багыт берүү биздин милдет деп ойлойм. Ошондой жаштар арабызда бар. Ошол менен биз сыймыктанабыз. Рахмат. Жакшан апа. Ошо. Эми силерге да чоң рахмат, ушинтип бизди чакырып, жалпы эл менен тааныштырып, эл бизди көрүп атат да. Эл менен тааныштырып, биздин эмгегибизди элге таратып аткандарыңарга чоң рахмат, ыраазыбыз. Жалпы элибиз аман болсун, эл ичинде баарыбыз аман эсен бололук. Рахмат силерге чоң. Эми биздин максат биз эле сая берип, биз эле кыла бериш керек эмес да. Эми бул ар ким өзүнүн үйүнө отуруп алып жасап алса деле боло берет. Бирок негизги максатыбыз ошо жаштарды алып чыгуу. Биздин көзүбүз өткөндөн кийин дагы биздин артыбызда калган кыздарыбыз, келиндерибиз, балдарыбыз ушундай иштерди улантып, улуттук баалуулуктарды аябай өздөрү көтөрүп чыгышса экен дейбиз да, жоголуп кетпесе экен дейбиз. Мына ушундай үмүт артып атышат, буюрса келечек муунга. Урматтуу биздин жеңелерибиз, карындаштарыбыз, апаларыбыз бул жагында улап кетет деген терең ишеничтемин. Жакшы инициатива кылып атасыздар, демилге көтөрүп атасыздар. Буюрса эми биз кыргызбыз да, каныбызда жашайт моунун баары тең. Биз ушу менен жашап келгенбиз да. Бул жашай берет, дагы арттыралы кыргыз экенибизди дүйнө жүзүнө тааныталы деген жакшы тилегим бар. Анан мына Абыкеева Кундуз апабыз келип олтурат, ошондой эле Мамытова Рыскүл апабыз жана ошондой эле Чакарова Жекшакан апабыз. Сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Бүгүн эми азыр сиздер эфирден чыгып айылга баштанганда кара ойлуктар сиздерди аябай катуу тосуп алат деген жакшы тилегим бар. Буюрса жамааттар күтүп атат да. Бүгүн сиздердин кесиптештериңиздер билет да бул жака келгениңиздерди. Алар да көрүп олтурушат болуш керек. Бир катар салам айтып койсоңуздар да болот аларга. Рахмат. Мына атадан калган нарк ата журтка барк дейт. Биз кыргыз экенибизди эч убак унутпайлы. Биз болсо ушу менен жашап келгенбиз, жогоруда айтылгандай. Анан сиздерге терең ыраазычылык билдирем апалар. Мындай алтындай убактыңарды бөлүп, таң атпай үрүл-бүрүлдө таксини айдатып алып, жорголоткон бойдон бизге жетип келгениңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Эң негизи сиздерге ден соолук болсун. Айтканым келсин, силер да аман болгула. Ушинтип жайылта бергиле. Негизги жайылтуучулар силерсиңер да. Силер аркылуу өтүп атат ушунун баары. Чоң рахмат. Кайрадан кайрылып келип, дагы бир жакшы жаңылыктар менен ушу жерден көрүшкөнчө дейли сиздер менен, Жалпы көрүүчүлөр, сиздерге апалардын алтын сабагын жеткизе алган болсок, биз дагы өз максатыбызга жеттик деп терең ишенебиз. Бизден алыстабай туруңуздар, Көл таңын көрүп жатасыз.